Мыйзам буздуңарбы? Мыйзамдын алдында жооп бересиңер. Бир эле мыйзамдын алдында эмес, элдин алдында. Чегерачынын алдында ham жооп бересиңер. Чегерадан сутуп бурлук кылганыңар. Эмне мынчалык намыс кылбайсың? Аксакал киши экенсиз. Силер бекинсеңер, чегерачыдан бекинип өттүңөр. Органдан бекинип өттүңөр. Кудайдын алдында кантип бекинип атасыңар? Намысы жоксуңар, силерге сөз жок просто. Силерди азыр бардык Кыргызстанга мынтип видео кылып чыгарыш керек да. Мына биздин мамлекеттин саткындары, намысы жок. Эркек деген эмес, этамгага татыктуу эмес адамдар деш керек силер. Замир, кайсыл жерден жүктөдүңүз ушул? Аркадан. Арканын кайсыл жерден? Базар жактан, жана биздин достук базарынан. Ошо достук базарынан да. А чыкканда кайсы жол менен чыктыңыз? Ошол аркадан сайга анан маргум менен аштыңыз бизе Бешкент менен келдиңиз. Бешкент менен келдиңиз. Максат менен өтүп Бешкент менен айланып. Жүк кимдики? Жүк Күнү деген. Сиз кайердик болосуз? Аркалык. Ошол жерден жүктөп атканда сиз кайерге чейин жүктөдүңүз? Бошко. Канча сомго? 15 миң сом. Жолдон эч ким тозбойт, алпара бер деп айтты беле сизге. Чалып жолдо айтып турабыз деген. Кимдерге айтып турабыз? Милицияга, чегарага, бизге. Биз жүргөн жолдо жол экен ешкандай сабыр. Уже башка объезд жолдорду таап алгансыңар. Сиздин атыңыз ким? Азимбек. Кайсы жерден жүктөдүңүз? Бакырер дейт. Ошол жана сиз базарданбы? Базар. Өйдөрөгүнөн. Кайсы жерден? Наркы насос жактанбы? Каналдын бойлоп бардыңыз, анан жана насос менен суу тартып чыгат го, тажиктен. Ошол жактан чыктыңызбы? Каналды бойлоп барып, кайта достуна келет. Анан маргумга аштыңар же Бешкент менен айланып? Бешкент. Кимдин жүгү? Жөн эле көчөдөн жүктү калдыңар аны. Медерден. Кайсы жерге салды? Бишкекке. Канча сомго? 25 миң сом. Качан жетиш керек эле машина? Машина бүгүн жетиш керек. Бүгүн жетиш керек. Жолдо бузулуп кетсе ким жооп берет буга? Мындай договор барбы эле? Келишим. Жолдон кармалып калса, же бир суу калып кетсе, же ысыкта калып суу сагып кетсе, сен жооп бересиңби же эгеси өзү күнөөлүү болобу? Эгеси өзү күнөөлүү болот. Сага акчаны бергенби, бере элек. Бере элек. Азыр сен өзүңүн акчаңа бензин куюп кетип атасың. Андан кийин сен каерден болосуң? Ишханадан. Буга чейин ушундай таксовать этесиңби? Жүк ташып, а? Кайсыл жерден жүк? Аркадан. Аркадан. Арканын каерден жүктөдүң? Ушуна кыйып кеткен заправкалар. Кыйып кеткен заправкалар. Жолдун боюнанбы? Жолдун боюна айылдын ичинен. Айылдын ичинен экен. Кайсыл жер менен чыктыңар анан? Белки биздин жолго, каналдын боюна. Жок угулда айтат. Жок. Ошол достуктагы азыр жаңы асфальт жол бар, а? Ошого мына заправка жактан кайсы жол менен чыктыңар? Айылдар Жаңы жерден чыгат, жаштыктан чыгат. Жанагы арка жактан, аркадан. Арканын өзүнөн. Жана асфальт жол мененби? Жок, асфальт жол эмес, нар жагынан, асфальттын нар жагынан. Сайдан. Сай. Наркы насос жак тарабындагы сай. Каяка алып жөнөдүң эле? Бишкекке. Бишкекке. Канча сом менен? 25 миң. 25 миң. Кимдин жүгү? Жүктүн эгесин таанылган бияктан бир бала салып берди. Ким деген салып берди? Чубак деген. Турадың уже болду. Кайта повтор бербеңиз. Чубак деген. Чубак деген. Ал өзү калды ал жакта. Сиз каяктан болосуз? Бишкекте жашайсыз. Кайерден болосуз? Кайерге көчүп чыккансыз? Прямо Тажикстандан Бишкекке көчүп чыктыңыз беле? Баягы дагы эле жан тартат экенсиз да. Я. Кече урушта кайсы жакта элеңиз? Бишкекте эле. Кайсы жерде болдуңуз урушта? Границада болдуңузбу? Мынтыктын үнүн уктуңузбу?
Кайсы ошол угуп, ушул кагыз менен угуп туруп кантип ушул ишке барып атасыз? Бетиңиз кызарып атабы? Мынанча элди кантип карап атасыздар ал? Кимдин жүгү? Эсин танымайм ошо. Кимде деген жүктөлү? Эми квартира менен алып чыгып жүктөп берип калды. Кайсы жерден жүктөдүң? Аркадан. Арканын кайеринен? Мен бир заправкадан жүктөп бердим. Кайсы жол менен чыктыңар силер? Ошо арка экинин ортосунда чыктык сайдын бойдон. Арка бир менен арка экинин ортосу сай менен чыктыңар. Кайсылда кап кетип аткансыз? Бишкекке. 25 миң сом. Азыр уялып атасызбы кичине? Жүктөгөнүңүзгө өкүнүп атасызбы? Сен чыкам. Биз экөө бирге чыктык. Ким экөөңөр? Бир киши ошол. Бир кишиден жүрүп. Ким деген жүктөгөн? Адыл деген. Сен дагы Бишкек алып жөнөгөнсүң. Ошпа. 15 миң сомго? Ушул чыккан жол менен чыктың да сен дагы. Экөө бирге чыктык. Арка бир менен арка экинин ортосуна. Сенчи? Аркараак жүрүңдөр. Кайерден болосуз? Интернационал. Очудан. Мылтыктын үнү эмес, минометтин үнүн да угуп турдуңар да кечээ, көрөбү? Кайсы жүзүңөр менен ушундай иш кылып атасыңар? Карачы, мынанча элдин каргышы. Каяка алып жөнөгөнсүз? Канча сомго? 5 миң. Кимдики? Машина кимдики? Машина бирөө. Жүзүң кимдики? Жүзүм чок деген жүктөп бердим. Чубак деген. Бир жетинчи сен дагы водитель. Сен кимдикин алып келе атасың? Чубак деген. Чубак. Чубак деп жанагы Айбек деген жүктөгөн ушул экөөңөрбү? Чубак деп койгула деген. Жок. Сен каяка алып жөнөгөнсүң? Жалба. Жалал Абадка. Канча сомго алып жөнөдүң? Кайерден чыктың? Аркадан чыкканбыз. Ушулар чыккан сайданбы? Ооба. Жүктөгөндө каерде жүктөдүң? Аркадан жүктөгөн жолдун бойунда. Трассаданбы? Же базаршиктенби? Ояк ал жакты жакшы билбейм, биринчи жол баш. Өзүң каяктан болосуң? Мына Баткендиктердин бетин караганда кичине уялып атасың кам? Жер жагылса жерге чыгып кетсе деген атам. Кирип деле кеттиңер болмок, ошондо көрбөй калмак да. Эч кимчи машина ташыңар менен кирип кеттиңер жок. Чубак дегендер кайсы жакта турат эле? Кайсы жакта? Каердин жашап атасыз ал чубак? Чубак. Кулуңдук беле, да? Аркалык кулоо? Сиздер тааныйсыздарбы? Эми урматтуу айдоочулар, Өйт көтүп бияқта алды. бул Шақыр. жетеки Сүйлөгөн. 160 күн болду деп атат аксакал агы кирет. Мына 36 жарандын каны кургайлы. Каны кургайлы. Ушундан же бир жетпегениңерге жең болду да ушул. Я. Уялбайсыңарбы? Намыс кылыш керек да акыры. Качан кызыңарды урдап, энеңерди зордоп кеткенде эсеп болобуз. Эмне мынчалык намыс кылбайсың? Аксакал кишкенсиз. Силер бекинсеңер, чегарачыдан бекинип өттүңөр, органдан бекинип өттүңөр. Кудайдын алдында кантип бекинип атасыңар? Я. Адамда киши намыс болуш керек. Уялыш керек. Кече күнү мына окуучу балдарды Айбек деген алып барып жүзүм жүктөп тажикке карамат берип өзү качып кетип калган. Өзү колго түшүп окуучуну качырбайбы анда? Силерди да окуучулар жүктөгөн. Намысы жоксуңар, силерге сөз жок просто. Силерди ал бардык Кыргызстанга мынтип видео кылып чыгарыш керек да. Мына биздин мамлекеттин саткындары намысы жок. Эркек деген эмес, этемгага татыктуу эмес адамдар деш керек силер. Элдин алдында биз уялып турабыз, силер эмес. Сөз жок. Мыйзам чегинде бардык жазаны тартасыңар. Машиналар пока машина жүзүм эмес, машина да берилбейт пока. Мындан кийин ойлоносуңар, кимдин жүгүн кайсыл жактан кайсыл жакка жүктөп атабыз, эмне максатта жүктөп атабыз деген түшүнүк болот. 2 күндөн бери уктабай ушунча эл жүрөт. Күн-түн уктабай чегарачы турат. Азыр мына машинада сиз камдыр кийипсиз, мен куртка кийип турамын. А биздин солдаттар кантип турат жолдо? Ар жерде палаткада, ар жерде өрүктүн түбүндө, шабдалдын көлөкөсүндө отуруп чегара кайтабыз да, туурабы? Көрүп атасыңарбы ошону?
Эмнеге ошолордун убалынан коркпойсуңар силер? Адамдык касиет болуш керек. Башка сөз жок силерде. Мыйзам негизинде бардык жоопкерчиликти тартыласыңар жана жооп бересиңер ошол мыйзамдын талаптарын бузгандыгы үчүн. Пока машина хозяйыны жүзүм жүктөгөн, келип ушул жерге өзү келип бермейсе, силер кармала бересиңер. Мыйзамда машинанын айдоочусу жооп берет жүккө. Чакыргыла хозяйынды, мына мен жүгүм деген, ошол келсин, жүктү алсын, ошондо силер бошотуласыңар. Уят просто. Түшүндүңөрбү? Ошо мыйзам алдында жооп бересиңер. Башка айтарым жок. Намысыңарга келгиле. Эркек болгула кишилер. Келип кызмат кылбайсыңар ушул. Ташыганыңар тажиктин жүзүмү. Кызмат кылганыңар ошол жакка акчаны бардыгын бердиңер, ошолордо калып кетти акча. Ал жүзүм азыр жок болот суу. Акча калды аларда. İştesingер башка мамлекетке барып иштейсиңер. Намыс кыргызга күйсөңөр. Кылбайсыңар кызматты кыргызга. Бедер, бияктан подсылка. Бир мектепте качагар болуп иштегенде бириң да кирбейсиңер. Айлык алды. Баткендик. Шыбыр келип кызмат кылбайсыңбы ошол? Кыргыздын мектебиде, кыргыздын чек арасында, кыргыздын элине. Силердин кыргыз болуп туулуп калганыңарга да мен капа болуп турам. Азыр чекарачылар отурат, баары машиналарга, кайсыда кайда камера. Азыр жүк дагы, унаа дагы бошотулбайт. И силер дагы бошотулбайсыздар. Бардык мыйзам негизинде иштер жүргүзүлөт. Жыйынтык чыгып, точка коюлганда гана чечим кабыл алынат. Ага чейин машинаны дагы, жүктү дагы ошондой эле силер бүгүнкү күндө толук кандуу жоопкерчиликтүү адам силерсиңер. Себеби силер менен карым жүк силер менен келип турат. Ошондуктан силер дагы бошотулбайсыңар. Мына Баткендик бала элди карай албай атат Баткендин ели. Кичине уялсын ушундай болуп. Ошондо өзүнө келет. Пока эч ким эч жака кетпейсиңер. Турасыңар, тур деген жерде турасыңар. Түшүңөрбү? Мыйзам буздуңарбы? Мыйзамдын алдында жооп бересиңер. Бир эле мыйзамдын алдында эмес, элдин алдында. Чекарачынын алдында ham жооп бересиңер. Чекарадан tutуп урлук кылганыңар. Уру десе болот силер. Түшүңөрбү мени? Азыр булар кайга барат кыялка? Азыр кайсыл жерден чыкса ошол жерге барат. Ошол жерге барат, кайерден жүктөсө ошол жерге төгөт. Бизге кереги жок да, биз өзүбүздүн жүзүмүбүз бар. Мына азыр кадам жайга барса, лейлекте өзүбүздүн жүзүмдөр өсүп турат. Биз өзүбүздүн